Саламатсыздар, урматтуу биздин сүйүктүү окуучулар. Анда эмесе биз кезектеги онлайн сабагыбызды баштадык. Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы 9-класстар үчүн мен Жеңишбек уулу Аскар. Бүгүнкү биздин темабыз Биринчи дүйнөлүк согуш. Биринчи дүйнөлүк согуштун себептери, башталуу себептерине эмне негиз болуп берген. Биринчи эле ар бири товарларын сатып өткөргөн өлкөлөрдүн аймагына көзөмөл орнотууну каалашкан. Колониялык өлкөлөрдөн арзан жумушчу күчү жана чийки заттар булактарын көзөмөлдөө. Атаандашкан дөлөттөр өзүнүн аймагын гана эмес, таасир этүү чөйрөлөрүн дагы коргоп калууга аракет кылышкан. Колониялык өлкөлөрдөгү эгемендүүлүк үчүн күрөштөрүн атаандаштар менен мамиле куруп, ошону менен басууга аракет кылышкан. Дүйнөлүк дөлөттөр ортосунда чийки зат булактары, ресурстар жана рынокторду ээлеп алуу күрөштөрү болуп турган. Бизге белгилүү болгондой 20-кылымдын башында Европа мамлекеттери арасында Германия экономикалык, аскери техникалык жактан алдыга чыга келген. Бул Германия өз кезегинде дүйнөнү кайра бөлүштүрүүгө Германия түздөн-түз кызыктар болгон. Сүрөттө көрүнүп тургандай Германиянын тышкы иштер министри Берхард Бюловдун 1899-жылы 11-декабрда сүйлөгөн сөзүнөн: "Биз эч кимге тоскоол болгубуз келбейт, бирок биздин алдыбызды тосууга да эч кимге жол бербейбиз. Башкалар дүйнөнү бөлүштүрүп жаткандыгына биз бечара катары мажүрөлүк менен карап тура албайбыз. Дүйнөнүн баардык бөлүктөрүндө биздин кызыкчылыктарыбыз бар. Эгерде англдар Улуу Британияны, француздар Жаңы Франция жөнүндө маселе көтөрүп, орустар Орто Азияны басып алып жатса, биз Улуу Германияны түзүүнү талап кылабыз. Биз эбегейсиз зор күч кубаттуу армиясыз, күчтүү флотсуз жана жакшы турмушка жетишпейбиз. Келе жаткан кылымда немистер же балкага, же дөшүгө айланат" деп баса белгилеп айткан. Эми Биринчи дүйнөлүк согуш кимдердин ортосунда жана кайсы мамлекеттердин арасында жүрдү? 1882-жылы Германия, Австро-Венгрия жана Италия орто үчтүктөр союзун түзүшкөн. Ага 1915-жылы ошол учурда Осман империясы, азыркы Туркия кирген. Ал эми атаандаш катары 1904-жылы Англия менен Франциянын ортосунда Антанта деп аталган макулдашуу түзүлгөн. Бирок орус-француз макулдашуусу же келишими 1893-жылы гана түзүлүп калган. Демек, Англия, Франция жана Россиянын ортосунда 1907-жылы Антанта деп аталган союздук блок түзүлгөн. Ошентип, негизги дөлөттөрдүн ортосундагы атаандашуу согуштук саясий эки блоктун Антанта үчтүктөр союзунун ортосунда болгон. Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы. Сүрөттө көрүп тургандай, 1914-жылы 28-июнда Босниянын борбору Сараево шаарында Австрия тагынын мураскери Франц Фердинанд жана анын үй бүлөсү өлтүрүлгөн. Согушка шылтоо таппай турган Австро-Венгрия жана Германия Биринчи дүйнөлүк согушту баштап жиберишкен. Тагыраагы 28-июнда Германиянын артиллериясы сербтердин борбору Белградты аткылаган. Анын эртеси эле Николай II аскерди толук аракетке келтирүү жөнүндө буйрукка кол койгон. 1-августта Германия Россияга согуш жарыялаган. Ошентип 1914-жылы 28-июнда дүйнөлүк согуштун башталган күнү катары эсептелет. Каршылаш тараптар бири-бирине согуш ачуусу. Германия 1914-жылы 28-июнда Сербияга согуш жарыялаган. Эртеси Николай II аскерди толук аракетке келтирүү жөнүндө буйрукка кол койгон. Германия 1-августта Россияга, Францияга согуш жарыялаган. 4-августта Англия Германияга согуш жарыялады. 6-августта Австро-Венгрия Германиянын талабы менен Россияга согуш жарыялаган. Эми ошентип Биринчи дүйнөлүк согушта негизинен 38 мамлекет катышкан. Анын 4 мамлекет үчтүктөр союзунда, 34 мамлекет Антанта союзу тарапта согуш жарыялашкан. Негизинен 20-кылымдын башында эл аралык чыр-чатактар жана колониялык басып алуучулуктун багыттары. Бизде экранда көрүнүп тургандай, мисалы үчүн Италия Түндүк Чыгыш Африканы жана башка аймактарды ээлеп алууну көздөсө, Япония Кореяны жана Кытайды ээлеп алууну өз кызыкчылыгы катары эсептеген. 1915-жылдагы согуштуу аракеттер. Германия суу астында жүрүүчү кемелерин колдонуу менен Англиянын бир нече жүздөгөн кемелерин жок кылган.
1915 жылы Германия Болгария менен келишим түзүп, Сербия менен Грециянын аймактарын бир бөлүгүн берүүгө убада берип, аны согуш тарабына тартып кеткен. Натыйжада Үчтүктөр Союзунун ордуна Төрттүктөр Союзу түзүлүп, Антантага каршы согуш улантышкан. Ал эми 1915 жылы Италияны жашыруун келишим түзүп, Антантага кошулган. Анткени Антантанын башкаруучулары согуштан кийин Балкандан жаңы жерлерди бөлүп берүүгө убада беришкен. 1916 жылдын аягында Европадагы согуштуу аракеттерди Антанта өз колуна алган. Жакынкы чыгышта Англия, Россия аскерлери Туркияга каршы согуш күчөтүшкөн. Германия Африкадагы жана Тынч океанындагы колонияларынан ажырап, аларды Англия, Франция жана Японияга ээлеп алган. 1917 жылы Германиянын 2700 суу астында жүрүүчү кемелери чөктүрүлүп, 1917 жылы 6 апрелде АКШ Германияга каршы согуш жарыялаган. Эми Төрттүктөр Союзунун жеңилиши, Биринчи дүйнөлүк согуштун аяктоо этаптары. Германиянын 1918 жылы жаз жана жай айларында Марне дарыясында ири аскердик операциясын уюштуруп, Парижге жакындап, согуштун жүрүшүндө бурулуш жасоо аракети ишке ашпай калган. Бул согушта Германия 800 миңден ашык аскерин жоготкон. АКШ согушка киргенден кийин Антантанын үстөмдүгү байкалган. АКШ согушка бир нече 100 миңдеген аскер жиберген. Сентябрда Антанта катуу чабуулун баштады. Герман флоту талкаланган. Германиянын союздаштары таштап кете баштаган. Сентябрь айында Болгария, октябрда Осман империясы тынчтык келишимге кол коюшкан. 1918 жылы Германиянын өкмөтү АКШ президенти Вудро Вилсонго өзүнү сунуш кылган 14 пункт деген документтин негизинде тынчтык келишимге кол коюу өтүнүчү менен кайрылган. Эми Биринчи дүйнөлүк согуштун натыйжалары же жоготуулары десек дагы болот. Россия, Германия, Австрия, Венгрия жана Осман империялары кулаган. Алардын ордуна башка мамлекеттер пайда болгон. Биринчи дүйнөлүк согушта тез атуучу куралдар, пулеметтер, артиллерия, танктар, самолеттер жана башка аскердик техникалар өркүндөтүлгөн. Натыйжада миллиондогон адамдардын өмүрү кыйылган. Биринчи дүйнөлүк согушка бардыгы болуп 1,5 миллиард адам катышып, 10 миллиондон ашык адам курман болгон. Жалпы 38 мамлекет катышкан. Согуштук чыгымдар жана талкуулоолордун натыйжасында 300 миллиард АКШ долларын түзгөн. Көптөгөн шаарлар, үйлөр, айылдар, темир жолдор, эгин талаалары жана башка бүт инфраструктура жер менен жексен болгон. Урматтуу окуучулар, сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталып бара жатат. Сабакты бушуктоо үйгө тапшырма иретинде силерге 5 суроо. Бертхард Бюлов Германияда кандай кызматты аркалаган жана Биринчи дүйнөлүк согушка кандай таасирин тийгизген? 20-кылымдын башында дүйнөдө колониялардын көптүгү боюнча биринчи жана экинчи орунда кайсыл өлкөлөр турган? Биринчи дүйнөлүк согушту кайсыл мамлекет баштаган жана согуштун башталуусуна кандай окуя таасир эткен? Биринчи дүйнөлүк согуш адамзат колуна кандай зыяндарды алып келген? Биринчи дүйнөлүк согушта түзүлгөн 2 блок тууралуу кеңири баяндап бер. Алган билимиңиздер жугумдуу болсун.